Мунун аты эмне өзү? Трость. Трость? Американский кейн. Американский кейн. Окей. Бизде ушунун эки түрү бар. Эки түрдө бастырат. Ушинтип мынабы point touch деп. Оңго, ортого, солго ушинтип тийгизип кетебиз, же split. Мындай. Мага экинчиси удобныйраак мындай. Себеби көбүрөөк нерсени ээлеп турат да булчу. Мындай баардык нерсени айлантырып билип турат. Мисалы үчүн карга тийип атат, сезип турасың да баардык нерсени. Музга тийди, сезет, асфальтка чыкты, сезет. Сууга түшсө деле сезет турасызчы. Аны өзүңүз сезесиң да эле билинет сизгечи. Сен муну кайсыл жерлерде колдоносуң? Биринчи караңгы жана биринчи барган жерлерде. Биринчи барган жерлерде. Мисалы үчүн бир мектепке бараткан болсом, ал жака биринчи баратам. Башка биринчи жолу буга чейин бара элек болсом, ушуну колдоном. Текпичтерде жардам берет. Сен мисалы үчүн азыр мындан кетип аткан болсом, мынакта текпич көрүнбөйт да магачы. Ооба. Эгерде өдөгө чыккан тепкич болсо көрүнүшү мүмкүн, себеби ал көлөкөсү көрүнүп турат. Анда ылдыйга түшкөн тепкич көрүнбөйт. Мына ушул жардамга келет да, ушул жерде. Башынан айтып берчи. Кандай болду өзүң жөнүндө? Мен ушул төрөлгөндө көзүм ушундай болуп төрөлгөм. Төрөлгөндөн бери ушинтип 18 жыл болду. 18 жылдан бери ушундай экен. Мындай көз аздер биринчи өзүнүн айылда 2 жыл мектепке барып көрдүм, аракет кылыпчы. Жөнөкөй эле мектепкечи. Орто мектепке барып көрдүм. Бирок өтө кыйналдым, ачыгын айтсам, өтө кыйын болду. Себеби жөнөкөй бизде андай көз аздерге шарт жок, такыр жок да. Эми мугалимдер деле отношенияны жөнөкөй окуучуларга караганда эле ошого салыштырып ошолорго эле кылгандай эле кылат да отношениянычы. Айырмасы жок. Биринчи, экинчи классты бүттүм айылда, кайран ошко барганда кайра экини баштадым да. Экинчи класстан баштадым кайра. Себеби орус мектеп, ал орус мектеп да, оштогу мектепчи. Көз аздер мектеби и тем более орусча. Ошол жерде билим алып, ошол жерде экинчи класстан баштап 11 класска чейин окудум. Ошол жерде убактым. Тенен Flex программасын укканыма 4 жыл мурда уккан экенмин. Биринчи жолу аракет кылдым, биринчи турдан өтпөй калгам ошондо. Андан кийин аракет кылып дагы 3-чү попыткада өттүм да полный. 3-чү попыткада өтүп үчүн мына быйыл келдим. Мына быйылда келерден алдын бир жума мындай биздин баягыбыз дайындап койду. 10 августта учасыңар деди. 8 августта учасыңар деди Кыргызстандан. Анан мага үй бүлө табылды элек. Дагы эле үй бүлө табылды элек. Анан ойлонуп калдым. Үй бүлө табылбаса, демек сен келбей калышың мүмкүн. Келбейсиң да, да. Булар эмне кылат башка? Анан бир жума калды. Биринчи 8 күн калганда ойлонуп баштадым. Өтө мындай өзүмдү өзүм мындай ойлоно баштадым да, көз азды эч ким кабыл албайт экен, андай мындай деп өзүмдү өзүм кыйнап, өзүмдү өзүм аркага тартып. Анан үйдөгүлөр ушул 7 күн калганда мени алды да. 7 күн калганда мага кабар келди. Сен өзүңдүн көзүңдүн абалы тууралуу айтып бере аласыңбы? Сен кандай көрөсүң? Мен көзүм мисалы үчүн бул суроо көп келет да. Мен жооп деле дай албачы. Ооба, потому что биз экөөбүз бул жөнүндө сүйлөштүк. Мен көрүүчүлөрүм мүмкүн кызык болушу мүмкүн да. Буну менин көзүм мисалы үчүн азыр 20 метрден адамдын көлөкөсүн көрөм да. Эми мисалы үчүн кандай десем, бир адам 20 метрде келатат. Ал адам келатат. Бирок кызбы же ошондой аялбы же эркек билбейсиң. Адам келатат, болду. Эгерде 25 метр наракка бир шым менен бир кийимди илип койсоңуз адамды элестете бериши мүмкүн да менчи. Анан 10 метр болсо аныкташым мүмкүн, аял же эркек депчи. Анан мисалы азыр сизди көрүп турам. Азыр сиздин бетиңизди көрүп турам, бирок мындай, кандай десем, тунук эмес, ошол эле. Анан обычно адамдын келбети мындай. Бетинин баягысы эмес, каршы кандай көзү кандай эмес, просто башы, колу ушундай эле. Көлөкөсү. Силуэт деп коет го. Окуганда, телефон эме кылганда, телефон окуганда мен көзүм настройкадан размер шрифттер чоңураак. Как жөнөкөйдөн чоңураак. Эки көзүм эки башка көрөт дедиң окшойт, кандай? Эки көзүм 3 башка көрөт. Да. Мына көзүм эң слабый ушул. Мына көзүм бул чети слабыйраак. Бул ортончусу. Мына көзүм чекеси жакшы көрөт. 3 бөлөк. Ошондо сен мындай кылып кыйгачтан кээде карап окуйт экенсиң, Ооба.